Менин атым Данияр. Атым Жамиля чыгармасындагы Даниярдын урматына коюлган эмес. Болгон эмнегедир чоң атама Данияр деген ат жок экен. Ошон үчүн коюп койгон. Бирок ал Даниярга караганда мен Данияр жоош эмесмин, тентекмин. Сабак окуу жагым көпчүлүктү канааттандырбайт. Өзгөчө мугалимдерди жакшы көргөн баам бул иш десек болот. Окуу мен үчүн кыйноо деле эмес, эрмек десек болот. Анткени башым иштейт, бирок жалкоолугум кармайт. Бул менин досум Алымбек. Экөөбүз издешпей табышканбыз. Бири-бирибизди бир көз карашта түшүнөбүз. Бүгүн эмне кылабыз? Бүгүн кыздарга тийишебиз. Кайсы кыздарга тийишебиз? Могуска тийишебиз. Кой чай. Тентектик биз үчүн адат болчу. Биздин оңолушубузга эч ким ишенбейт болчу. Бирок бул окуя бизди толугу менен өзгөрттү. Балдар, бүгүн көтө турган темабыз Айтматов жөнүндө болмокчу. Айтматов бул Күркүрө суунун жээгинде 1928 жылы 12 декабрда бул дүйнөгө жарык дүйнөгө келген. Атасы Төрөкул Айтматов белгилүү ишмер адам. Ал эми апасы Нагима Айтматова улуту боюнча татар кызы болгон. Айтматовду бүт аалам таанып билет. Анткени анын чыгармаларынын бардыгы 174 тилге которулган. Демек биз Чыңгыз Айтматов аркылуу бүт ааламга таанылып билиндик. Чыңгыз Айтматовдун балалык кези Шекер айылында өткөн. Чыңгыз Айтматовдун эң белгилүү повести бул Жамиля болгон. Жамиля повести бул согуш жөнүндө, аякта болгон сүйүү жөнүндө. Алымбек! Данияр! Өкөңөр тендеректирге! Булар мен так урукпай калышты. Класстан түтүк мени атышып, жадагасы мугалимдерди да ата башташты. Класс жетекчиси катары айтып жатам. Баары арызданып жатышат. Эмне кыларымды да билбей калдым. Бир жара колдон Сыртка чыккыла. Бир чара колдон болсо болбой калды. Тентектиги кокомо жетти. Буларды мектептен кетириш керек. Элестетиңиз, мугалимди түтүк менен атып жаткандыгы эмне деген шумдук я. Токтот. Чараны колдонобуз. Документтерди тактагыла. Макул. Мүнөздөмөнү жазгыла. Сабактарын текшергиле. Канча жолу кечикти, канча жолу сабакка келген жок. Барын такташ керек. Туурабы? Туура. Келиңиз, серпмеде көрөм. Эми эмне кылабыз? Билбейм, күтөбүз да. Киргиле. Балдар, силерге акыркы мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Эгерде Элмира Жапаровнанын айтканын аткарбасаңар, мектептен кетесиңер. Уктуңарбы? Баргыла. Эй, чокала. Саламатчылык. Саламатчылык. Таанышып койгула. Силерге жаңы актерлор алып келдим. Алымбек, Данияр. Ушу силердин спектаклиңерди ойнойт элем деп аябай суранып жатышат. Туурабы? Ооба. Бул Наргиза, группанын жетекчиси, режиссер. Эгерде Наргизанын айтканын кылбасаңар, же болбосо бир жолу сабакка келбей калсаңар, анда жаңы мектептен жаңы класс издей бергиле. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңбү? Силерге тапшырдым.
Не карайсың? О, биз тентек кылган балдарбыз. Не болду анча? Эмне керсесиң, отур ордуңа. Биз Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт чыгармасынан өзүндү аткарабыз, окуп чыккыла. Карасаң могу жерде. Бул жерде да Чыңгыз Айтматов турбайбы? Ооба, такыр эле түбүбүзгө жетмей болду го. Ооба. Эмне кылабыз? Спектакль деп жүрүп такыр эле баш оорумай болуп чыкты го. Эмне сахнага чыгып алып клоун болобузбу? Жөн улгун кой отур десек. Жок, силер тирүү калышыңар керек деп. Эмне суга секиришим керекпи? Жок, биз клоун болбойбуз. Мен бир жолун ойлоп таптым. Кандай жол? Биз спектаклди токтотушубуз керек. Канча эгерде биз спектакль ойносок, бизди мектептен чыгарам дебеди беле. Эгер биз ойнобосок, а спектаклдин чыгыш чыкпаш жөнүндө сөз болгон жок. Наргиза, бүгүн репетиция болобу? Бүгүн болбойт. Эй, Тетни. Наргиза, бүгүн репетиция болобу? Болбойт бүгүн. Эч ким көргөн жокпу? Жок, көргөн жок. Алып келдиңби? Ооба, алып келдим. Кана көргөзчү? Менче жетет. Өртөн кетпей бул? Бул өрттөнбөйт, жоңура түтүп тура берет. Жетет да. Кеттик, жүр. Akırın, havayla. Tutma bile, akırın. Havayla. Gol. Dizini bile. Gol. Kana. Балдар, барыңар толуп чыктыңарбы? Биринчи класс каердесиңер? Экилер. Үчтөр. Төртүнчү класстар? Бешинчи класстар? Алтыларчы? Жетилер? Сегиздер? Хахол Базар бул. элестетсең. Базар. Деп өртөр иштер чакчы. Сан болду. Бизде карап кашпайбы? Кайдан билмей эле. Бизде 5 сокчор. Ар бирөөн карап чыгат дейсиңби? Карайт го дейм, Эртең эмне кылабыз? Эртең мектепке бомба кой. Бомба? Жарылып кетет, аңактан табабыз. Келе со. Мектепте бомба бар деп чалып коесуң. Бомба коя албайбарго? Наргиза, сен жакшы кызсың да, бизге телефонду бер да. Бербейм. Азыр жакындасаң кыйкырам. Кыйкырыштын кереги жок. Жөн гана бизге телефон берчи. Силер эмне мени келесиде ойлодуңар бекоңор? Ушул кезге чейин кылганыңардын баарын билем. Репетиция экөөңөрдүн айыңардан болгон жок. Мына бүгүнкү күндү күттүм.
Көрдүм го экөөңөрдү. Мектепте өртөп жибере жаздадыңар. Эгерде бул видеону директор же милиция көрсө эмне болорун билесиңерби? Силер бул мектепке эмес, накы мектепке да окуга каласыңар. Наргиза, бизди кечирип койчу эми. Сенин спектаклиңе толугу ойноп беребиз. Болгон видеону бизге берчи. О, берчи. Силер башында эле айтышыңар керек болчу, ойноңар келбесе ойнобойсуз деп. Баарын кыйнабай. Эми сен биздин акыбал үчүн турасың да, Наргиза. Макул түшүнөйүн, бирок бир шарт менен. Кандай шарт? Эртеңкиге Айтматовдун бир чыгармасын окуп келип, экөөңөр тең мага айтып бересиңер. Ha, сүйлөштүк. Сүйлөштүк. Биз ошентип Алымбек экөөбүз спектакльден качабыз деп ого өтө кармалып калдык. Арка элдин мектебине баргым келбеген жаным айласыздан Айтматовдун китебине баш бактым. Бирок чынын айтайын, китеп окууда сезимдер дагы эле эсимде. Данияр! 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 İlyas. Кайдагы Ильяс? Асел? Кайдагы Ильяс? Кайдагы Асел? Эмнени айтып атасың? Ha? Sen kitap okuyan жоксуң бу? Жок, мен качан китеп окучу элем. Дайым эле сенден сурап жүрбөдүм беле. Сен аны түшүнбөйсүң. Ой. Наргиза, бизде сонун идея бар. Ооба, бизде сонун идея бар. Спектакльди койсок биз конкурстан жеңип чыгабыз. Жеңип чыгабыз. Спектакльди бул айыл көргөн эмес. Көргөн эмес. Ушуну койсок укмуш болот. Укмуш болот. Экөөңөр дагы эмнени баштадыңар? Биз деген Айтматовдун чыгармаларын окуп келдик. Окуп келдик. Сен окудуңбу? Жок, мен качан китеп окучу. Эмне сөзбө киришесиң? Сен эмне? Окуган жоксуң китепти? Эми эчтеке эмес. Мен китепти кармай да окуп сал. Наргиза, биз сенин спектаклиңди койсок, биз конкурстан утулуп калабыз. Койчу. Эмне үчүн биз утулуп калабыз? Сен спектаклиң жарабайт. Окусам, бул деген классика. Эмне үчүн жарабайт? Кел, ойногуң келбесе чын айт, ойнойм деп. Ой, ишенип атам классика экен. Мисалы Алымбек Эдигенин ролун ойносо. Шашпа. Сен эмне, кылым картары бир күндө окуп чыктыңбы? Ооба. Түнү мененби? О, эмнеси бар экен? Койчан. Алымбек Эдигенин ролун ойносо, сен Толгонайдын, мен Данияр бойдон калам. Токто. Толгонай, Эдегей, Данияр. Булар Айтматовдун ар башка чыгармасынан да. О, ар кайсы чыгармаларынан эми башын иштеди. Окуйсуңбы? Окуче. 12-синде турбайбы? 2 эле жума калыптыр анда. Макул, Данияр, сен айткандай кылалы. Бирок бизге дагы актерлор керек. Анан биз 2 жуманын ишине даярданып бүтөбүзбү? Эми сен өзүң билесиң да, Наргиза. Сен режиссер бол, мен сен жардамчың болоюн. Анда сен балдарды чогултуп, аларды дайында, анан өзүң көндүр. А сенчи? Эми өзүң билесиң да, мен режиссер, анан ар бир идеяга тактырышым керек. Макул, кимдерди? Мына, бул жерде алардын тизмеги бар. Бул тоончкаста максатпы? Дал өзү. Бул мени... Ооба, ал ошондой. Бирок аны ойногон силер билбейсиңер да. Анын ичинде чоң талант жатат. Мен аны кантип көндүрөм, Наргиза? Данияр, ал эми өзүң ишиң. Майсалбек. Эй, жүргөк, Майсалбек. Тигине максат. Ай, бул эми биз саат да, будан башка жок бекене. Наргиза ушуну көндүргүлө деп тура албады. Көндүрүшүбүз керек. Бул кайсы ролду ойнойт эле? Маңкуртту. Маңкурттун? Так кебетеси келген баланы таптыр да. Эми жесең эми экөөбүз баралы эми буга. Эми ушундай спектакль коюп эле. Бизге Маңкурттун ролун берип койчу десек. Экөөбүз таңкылдатып салып алчы болгончу. Эй, жүрчү кеттик, коркпой эле. Койчу. Салам алейкум. Александр. Салам алейкум. Александр. Байке, сиз менен сүйлөшөлү дедик элек. Оготам. Спектакль даярдап жаттык элек. Роль берели дедилек. Эма, мен спектакльде актер болот экенмин. Кандай роль бересиңер? Маңкурттун. Эмне? Маңкурттун? Эмне мен шылымдап атасыңар силер? Жок, кебетеңиз келишип калат экен. Келип калат экен. Кандайча келип калат экен? Мен сага айтпадым эле ал бизди сап салат деп. Мен аны бар көндүрөм. Катуур де. Ооба. Сен жумушка жакын эле келдиң. Эми өнөрүңдү көрөлү. Эки умурдун мектепте өрт чыкканын билесиң да. Ушул сага тапшырма.
Кайсыл бала өрттөгөнүн табышың керек. Жолдош полковник, мектепте 500-ден ашык окуучу окуйт. Кимискен каяктан табам? Сен эмне? Жумушка иштебей жатып эле каяш айтканды үйрөнүп алдыңбы? Кечиресиз, жумушка дароо киришем. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болду? Кайсы теманы өттүк? Азаматсыңар, тапшырманы бардыңар жазып алдыңар. Кана тетрадьыңарды көрсөткүлөчү. Эжеке, сизди директор чакырып атат. Азыр. Анда бүгүнкү болду. Жакшы баргыла. Тапшырмаларды унутпай аткарып келгиле. Наргизже, телефонуңузду берип туруңузчу. Мер. Сен жаза бер. Уруксатпы? Уруксат, кириңиз. Эльмира Жапаровна, биздин тарбия завуч. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эльмира Жапаровна, жаңы участковый Артык мырза. Өткөндөгү өрт чыккан боюнча изилдеп жүрүптүр. Айткандай, ал боюнча биз иш-чараларды көрүп жатабыз. Эльмира Жапаровна, кандай жыйынтыктар болуп жатат? Азыр биз аны сураштырып изилдеп атабыз, бирок эч кимди таба элекпиз. Демек ким экенин таба элексиңер. Туура айтып атамбы? Ооба. Силер таппасаңар анда мен табайын. Баштаган иштин аягына чыгыш керек. Эми алар кичинекей балдар да, андай деле чоң иш эмес го? Албетте чоң иш, эжеке. Мектепке өрт өчүргүчтөр келип атат. Бизди козгошуп атат. Түшүнүктүү. Бизден эмне жардам керек? Биринчиден, мектепте тартип бузган балдарды мага көрсөтүңүздөр. Экинчиден, тентек кылган балдардын баарын тизмесин бериңиздер. Ошолор эле, башка ким болмок эле. Макул. Эльмира Жапаровна, өткөндөгү 2 баладан баштасаңыз. Макул. Ахвалды бирок, Базар жок. Элестетсеңер. Өрт түштүктө берген. Болду. Биз арам кашпайсың. Кайдан билмей келе? 500 окуучу бар. Анын ар бирин карап чыгат дейсиңби? Карайтып коем, Эртең эмне кылабыз? Эртең мектепке бомба коебуз. Бомба? Жарылып кетет, аңактан табабыз. Келе су. Азыр балдар келет, ошолордун акчасы болуп алсаң. Тошуна келеби? Келбей калса өкпөзүлсөм. Тигер алып келди беле? Тигер бери жана 300 сом. Анда күтөлү. Бир кел бери. Байке, угуп койчу мени. Не болду? Байке, мени угуп койчу. Угуп атам. Мектептин намысы үчүн бир жолу ойноп койсоң эчтек болбойсуң. Могу муштумду көрдүңбү? Айтты коюн аркаман дагы бир жолу аңдып келе турган болсоң эки көзүн түтөп коем, уктуңбу? Тур жогул. Эмне кыласыз? Такыр эле көнбөйт го. Наргиза ушуну көндүрүп эле туруп албадыбы? Көндүрүшүбүз керек. Ушундан башкасы жок бекен. Жок, ушуну эле көндүрөбүз. Силерди Эльмира Жапаровна чакырып жатат. Неге? Жакта участковый милициялар бар. Мейли, бара бер, аз барам. Максаттын артынан да бир жолу аңдып көрчү. Балким бир нерсе таба аларсың. Ал менин кармалып токмоктоп салбайбы? Кармабайт, коркпо, токмоктобойт. Кана алып келдиңби? Жок, таппай калдым. Алып келген жоксуң. Болбой калды экен. Сага качан алып кел дедим беле? Азыр табай калдым. Кандай таппай калдың? Бүгүн алып келем дебедиң беле? Сен де 1 саат калдың. Алып келбесең өлдүң. Данер! Бир кел. Саламатчылык, 20 ноябрда каякта болдуң? Мектепте? Кайсы кылыгың менен кармалдың мугалимдерге? Кандайча? Тентек кылыпсың го, айтпайсыңбы? Досум экөөбүз түтүп менен атышат. Анан эженин аты болуп спектакльге кошуп койду. Спектакль? Ооба. Мага ишенбес эгер Эльмира Жапаровнадан сурасаңар, айтып берет. Жазаң жактыбы анан? Жок, башында жаккан эмес, кулоон болом го деп. Анан Айтматовдун чыгармаларын окугандан кийин Чыңгыз Айтматовдун ким экенин түшүндүм. Азаматсың.
Кайсы балдар менен ойнойсуң? Башкы режиссер Наргиза. Анан мен досум Алымбек. Анан 3-4 кыздар балдар ойночу. Наргиза. Бара бер. Так, Наргиза, Даняр менен Алымбек жөнүндө эмне билесиң? Айтып берчи. Жакшы балдар, азыр спектакльге даярданып жаткан учуру. Алар спектакльде мурун деле катышууда, туурабы? Эми башында 1-2 жолу болгон. Спектакльде жактырбай, арган эшилтүү менен качып кетишти. Анан кийинчерээк идея киргизишип, азыр ошо спектакльде ойноп жатышат. 20-ноябрь күнү. Сен каякта элең? 20-сында мен мектепте болчумун. Алар спектакльден кутулуш үчүн ушундай жолго барган жокпу? Алымбек! Салам алейкум, байке. Мен сенин аркаңан аңдып жүргөнүн билбей катты ойлодумбу? Жок, байке, мына эле келаткам, жөн эле. Чынын айтчы. Байке, спектакль ойноп берип коюңуз, сүзүп эле айтайын дегем. Неме силерге папугайымы кайра кайталап берергенге, я? Жок, байке. Айтып коюн, дагы бир ушундайын көрсөң башын жулуп коем. Уктуңбу, колуңа карматам. Наргиза, ачыгын айт. Даняр менен Алымбектин кылган кылыгы эмеспи бул? Жок, мен антип ойлойм. Мен сезип атам ошолор кылган. Мен сезим мени эч качан алдаган эмес. Эгер сен алдачу болсоң, сен дагы ошону айылдын мектебине барып окуп калышың мүмкүн. Үчөөңөр тең катуу жазаланасыңар. Агай, мен айтып жатам го, алар кылган жок бул ишти. Макул. Башка жолго өтөлү. Алар кылбады дейли. Кантип эле сабактан качып жүргөн балдар, спектакльден качып жүргөн балдар жакшынакай иш-чарага катышып калат. Билбейм агай, алар Айтматовдун чыгармасын окугандан кийин эле алардын ойлору таптакыр өзгөрүп, бизге жаңы идея кошуп, ошол жерде азыр ойноп жатышат. Жок, сен бир нерсени айтпай жатасың. Болду, Наргиза, тур бара бер. Эжеке, бул эмне кылганыңыз? Артык мырза, булар менин эң жакшы окуган окуучуларым. Аларды антип коркутуп сүйлөөгө сиздин акыңыз жок. Эң негизгиси, мектеп окуучулары менен сүйлөшүп жатканыңызды унутпаңыз. Эмне болду? Кармалып калбадымбы? Келе со десе. Айтпадым беле кармалба деп. Бирок мен аны көндүрүштүн бир жолун таптым. Кандай жол? Азыр. Муну каяктан алдың? Чөтөнөн түшүп калды. Эгер чөтөнөн түшсө, демек Наргизаны сүйөт. Мен анын башын жулам. Саламатсыз беже, чакырдыңыз беле? Кел. Наргиза, мен сага ишенип жумуш тапшырсам, бул эмне кылганың? Эже, түшүнгөн жокмун, эмне болуп кетти? Бул эмне? Түшүндүрүп берчи. Кайдан билбей келе? 500 окуучу бар. Анын ар бирин карап чыгат дейсиңби? Эже, муну кайдан алдыңыз? Биз да келе со эмеспиз да. Өрт чыккандан кийин аягына чейин текшеребиз. Мен аларга айтпады элем, эч ким көрсөтпө эле деп. Эмне үчүн милицияга кабарлаган жоксуз, эже? Мен да силерге окшоп алдыгы спектакльдин чыгышын калып атам. Эгерде конкурска катышпай калсаңар, тиги 2 балага кошулуп, силер да мектептен кетесиңер. Түшүндүңөрбү? Ооба, эже. Турба жакшылап даярдангыла. Эже. Абаса, видеону башка эч ким көрбөсүн, макулбу? Макул, эже. Бар. Наргизаны көргөн жоксуңбу? Жок, көргөн жокмун. Наргизаны көргөн жоксуңбу? Көргөн жокмун. Силердин айыңардан мен да мектептен кете турган болдум. Сен айыңан максаттан токмок жедиң. Мектепте окусоң, эмне болот эле? Максат сен сүйөрүн айтып койсоң болбойт. Аны кайдан билдиң? Мына көрдүңбү? Башка айтсаң мындай болмогон. Кочаны, мына бул видеону бүт мектепте кыдырып жүрөт. Кандайча кыдырып жүрөт? Мен жаңы эле Элмира Жапаровнадан чыктым, бүттүгүн айтып бердим ага. Элмира Жапаровнага сен айттың. Сенден башка эч ким билбейт. Эмне айтмак эле? Менин телефонумду эртең менен кыздар алып кеткен. Ошолор айтса керек. Эми биз мектептен кетебиз. Силер эле эмес, мен да кетем мектептен. Эгер спектакль Спектакль баштаган биз белек. Өрттү баштаган менминби? Токтогула. Наргиза, сеники үчүн. Бирок биздин да жаман ой жок болду, түшүнсөң. Эгерде спектакль чыкпаса, сен да кетесиң, биз да кетебиз. Спектакль чыгаралы, же мектептен кетели. Канча да кыңыр иш кырсылда билинет дегендей, Элмира Жапаровнага биздин видео жетиптир.
Андан кутулуунун жолу ушул спектакльди орундатуу. Биз бардык күчүбүздү жумшап, аракетибизди аяган жокпуз. Эмне болду? Бир жыйынтык чыктыбы? Мен балдарды таба элекмин, эжеке. Бирок ишенип коюңуз, мен сөзсүз табам ал балдарды. Эми алар жаш балдар да. Эмне анча өчөштүңүз? Бул принцип, эжеке. Баштаган иштин аягына чыгуу керек. Балким жумушка жаңы келип, өзүңүздү көрсөтүш керек болуп аткандыр. Мейли. Кантсе да алыстын жумушуңуз. Эми кандай ойлоруңуз бар? Менин оюма жанагы Данияр деген бала келип жатат, эжеке. Ар бир кылмыштын аркасында өзүнүн мотиви бар. Ал мурунда сабактан качып жүрчү экен. Азырда спектакльге катышпай коюунун жолун ушундай жол менен таап атат деп ойлойм. Артык мырза, эгерде алардын мындай жаман ойлору болгондо, ментип бүгүнкү спектакль чыкмак эмес. Конкурс эртең болот. Аябай жакшы даярдык көрүштү. Азыр мен барып аларды текшерем. Балким сиз башка жолдорун карап көрөсүз. Мен азыр барып спектакль бир сыйра текшеришим керек. Сизге дагы ийгилик. Уулум, жоламан кайдасың? Уулум кайдасың? Атпа уулум. Мен сенден эңмин жоламан. Уулум атпа. Жайдак вагондордо чиркелик. Танка, Замберек. Сенин атаңдын аты Дөнөнбай. Бир убакта атаңдын аты Дөнөнбай. Азаматсыңар, баарыңар жакшы даярдык көрдүңөр. Эми эртең саат 9-га клубда эч бириңер кечикпестен баргыла. Формаңарды унутуп калбагыла. Сөзүңөрдү. Эмне болду? Сизге эмне керек? Жон гана көргөнү келдим. Биз аз даярданышыбыз керек. Тоскоол болбоңуз, эртең клубдан көрөсүз. Сөзсүз барам. Анан айрыкча сен кечип калба. Саат 9-да уктуңбу клубда. Анан уят болуп калбайлы башка мектептердин астында. Түшүнүктүү. Сөзүңөрдү унутпагыла, формаңарды алгыла. Азаматсыңар, жакшы баргыла. Эртең спектакль дегенде ар кимибиз ар кандай даярдык көрүп жаттык. Бул түн биз үчүн өзгөчө болчу. Анткени эртең конкурс болот. Анын жыйынтыгында биз мектепте калабызбы же жокпу, ошол нерсе чечилмек. Салам алейкум. Алейкум салам. Кайка жөнөдүң? Клубка? Бир аз жардамың керек болуп атат. Не жардам? Барганда көрөсүң, сен колуңан келет. Бираздан кийин спектакль башталат. Бир аз гэле жүр.
Жетишпей калам да. Жетишесиң. Азыр конкурс башталат. Батыраак айтар сөзүңөрдү айткыла. Ооба, мен да ой берип жүрүңүздөрчү. Мен да конкурска катышам. Эч кандай эч жакка шашылуунун кереги жок. Отуруңуз агай ордуңузга. Бул жерде чоң бир маселе чечилген турат. Мектептеги өрт кандай келип чыгуусун, ошону айтайын дедим эле. Алымбек, Данияр келет абы? Ооба, кетат, жолда кетат. Айт бул, эртерээк келсин. Алгач менин оюма агай. Ушул мектепти ким өрттөйт деген ой келди да. Албетте, бул бала сабакка баргысы келбейт. Анан да жада калсак качат. Бирок эмнегедир ушул жолкусунда барууга туура келип атат да агай. А менин оюма дароо эле спектакль келди агай. Мектепте тентек кылып жүргөн балдар сахнага чыккысы келбейт. Спектакльде ойногусу келбейт. Мен ошол себептен агай, мектептин эң тентеги так ушу Даниярдан баштадым изилдөөнү. Сиздердин назарыңыздарда мектеп аралык Мен сүйгөн Айтматов аттуу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизиндеги үзүндүлөрүнөн аткаруу кароо сынагын тартуулайбыз. Бул сынак 10 мектептин арасында өткөрүлүүдө. Бирок мен Даниярга аябай жакшы баа бердим агай. Бул менин суроолорума так, абдан өзүнө ишенип жооп берип атты. Бир да сөзүн илип кала алган жокмун агай. Бирок спектакль эмне болду деп сурасам, бардыгыбыз даярданып жатабыз дейт. Анан ушул жерден бир ой келди мага. Кандайча сабактан качып, спектакльге катышпай жүргөн бала спектакльде ойноп калды агай. Анан башчыңар ким деп сурасам, Наргиза дейт. Анан Наргизаны чакырдым агай. Көчөдө ал, аз кетпаш керек. Мал кайда жүрүп болуп экен? Элин бааны оралды го. Наргиза, эмне болду, таптыңарбы? Ой, жагыз чалдык. Келет. Чалгыла, тапкыла, убакыт болуп калды, болгула. Наргиза да өзүнө абдан ишенген кыз экен агай. Менин суроолорума так абдан туура жооп берип атты. Бирок мен ошол жерден бир жылчык таптым да. Данияр спектакльде ойноп жатабы деп сурасам, ал өзүнө ишеничтүү түрдө ойноп атат деди. Ошол учурда мен өзүмдүн үнүмдү катуураак чыгарып сүйлөшө баштадым ал менен. А Элмира Жапаровна болсо Наргизаны бул бала деп класстан чыгарып жиберди. Согуш маалында эркектердин баары согушка кетип, тылдаш дегенге эч ким жок. Өтө жакталар мени кыйнап атат. Кампалия толо элек. Ошон үчүн Жамиланы чакырып келдим. Кой айланайын, барбайт ал жерге. Карасаң муну. Ал өзү байкушун жалгыз бойлуктун азабын тартып жүрсө, эми арабасы үйрөткөндү жибербек белем. Барбайт андайыңа. Бир мезгилде адаштым го деген ойго келдим. Башка балдардан дагы мектептеги сураштыра баштадым. Бирок бирөөсүнөн дагы илине турган бир да нерсе чыккан жок агай. Аргасыздан иликтөөнү токтотууга туура келди. Ошол учурда Элмира Жапарованын кабинетинде отурсам, Мен мугалим. Менин атым Дүйшөн. Мени тир алыс жактай комсомол жүрөттү. Мен шаардан келдим. Мен балдарды окутам. Эми баары окушат. Меники окутма тийишпек. Мен Кызыл Армиянын аскеримин. бул видео кимден келгенин билбейм агай. Бирок кимден келсе дагы, бул видеодо кылмышкердин өңү, жүзү так көрүнүп турат. Калганын видео айтып берет агай. Кайдан билмегиле? 500 окуучу бар. Анын ар бирин каратып чыгат дейсиңби? Карайтып коеюн, Эртең эмне кылабыз? Эртең мектепке бомба коебуз. Ооба, жарылып кетет. Жуандар адамдарды баш ийдирүүнүн мыкаачылык жолун ойлоп таап, эркектердин чачын алып, башына төөнүн ысык терисин жаап, маңкуртка айландырышат. Сүйүүгө мас болуп турган жоламан да мындай зөөкүрлүккө туш болот. Муна кандай үчүн соолот? Биз башынан эле спектакльге катышкыбыз келбеген. Анан Айтматовдун чыгармасын окуган соң баарын түшүндүк. Ооба, күнөө биздики, мойнубузга алабыз. Спектакльде ойноюн. Ошондон кийин не кылсаңар баарына даярмын. Спектакльди унут. Жерди алса болбойбу. Мал бүлүктү алса болбойбу. Анчалык душман экен. Башты алса болбойбу.
Адамдын эс учун алат деген ушундукту ким ойлоп тапкан? Кимдин колунан келди? Тиги Даниярдын телефону өчүп эмне кылайын? Эже. Эй, не болду, чалдыңарбы? Ой, чалдык, албай атпайбы? Эй, кууратасыңар, эй. Азыр чыкпай калсак ойлосуңар, азыр колмачы. Эмне болдуңуздар? 3 эле номер калды. Андан кийин Билем. Азыр кирем, азыр келет. Тапкыла, тез тапкыла, чык, жолго чыгып карап тапкыла. Макул эже. Сен бияка, мен бияка. Эй. Koya dur Cemil, erten dili sabakka келет да. Мен принцибим бар. Ya. Кылмыш кылгандардын баарын жазалаш керек. Ya koya dursaң, Алтынай, жашың канча да? Мунун жаш башын эмне кыласың? Буга окшош томаяк куу жетип эмес, нандынанадан жүргөн каталуу энери этелерди окойчу. Тедиячти балдар менен околчу, мындай ишин болбосун. Окуя бийик тоолор арасында, токой ичинде 3 кичинекей үй бүлөнүн тегерегинде чагылдырылат. Анын ичинен өмүрүндө бир ооз сөз сүйлөп көрбөгөн момунчал, тажал кемпири Керез. Анын жанындагы үйдө Бекей, күйөөсү Орозгул менен жашайт. Мукачылык менен бугатып, мүзүн кесип алган Орозгулга табият таарынып, балалуу болуу убактысынан ажыратып койгон. Болдан да чыкпайсыңар. Токтоткула ушул. Жок, ал келип багаса чыкпай алмак белек. Мен колум келбейт. Жок, бүттү. Эже ошондо чыкпай калдыкпы? Ооба, чыкпайсыңар. Бүттү. Жештиргыла. Meni koy berip jör эле. Men oynaşım gerek. Ойнобойсуң бүгүн. Кой бербейм бүгүн мен сени. Данияр, какта жүрөсүң? Жанатан бери издеп атпайбызбы сени? Жүр. Бул өрт чыгарган бала да. Билем, бас. Аял да. Койру улаша кипарауш чиркелип. Түтүн, буу, кара чоюн. Кызыл темир дөңгөлөк шакылдап өтүп жатты. Артында жайдак вагондордо чүңкөлгөн танки, замбирек жана мылтыкчан адамдар көзгө көрүнөт. Вагондордо жыйылган солдаттардын өркүлкүсү, сөзү кулакка угулбай өтүп жатты. Бир маалда
колуна жилекче көтөргөн бир адам келип, "Токтобойт! Токтобойт!" деп кыйкырып, бизди жолдон түртүп чыгарды. Ошондо "Апа! Алиман!" деген угулду. "Майсалбек! Алда эле менин уулум! Майсалбек!" Ошол сөзүм акыркы болду. Анын көзүндө сүйүнүч да, өкүнүч да, кайгыруу да, кубануу да бар эле. Анын кайгыруусу, өкүнүчү, сүйүнүчү арылдаган шамал алыстарга алып кетти. Ошондо мени какшаганым ай, сыздаганым ай. Мени түшүнгөн жан бар болсочу, мени түшүнгөн адам бар болсочу. Баламды эркелетип сылагандын ордуна каргаш болуп майданга жиберип артында кала бердим. Ал саған не dedi? Ал сен ешқандай апаң емес. Сенің апаң жоқ. Ал саған не келді білесің бе? Ал сен тебетегін сиырып, башыңыздағы суға салған келген. Ме, тағы бір жол келсе, аты өлтіріп сал. Егер білсеңіз, мен бұл кітапханаға жалаң гана сиздеп келіп жүрөм. Ооба, билем. Сиз мени күтүп отурганыңыздагы билем. Мен сизди лекцияда отырғанда да, жатақханада жүргенде да, тамаққа барганда да ойлай берем. Жада қалса киноға барганда да эмне болуп жатканы көрүнбөйт да, сиз гана көз алдымда тура бересиз. Кызык экен. Мен да сизди акыркы күндөр ойлой берчү болдум. Бирок эмне үчүн жаныма жакын басып келбейсиз? Мени менен сүйлөшпөйсүз. Мен ансыз да өзүмдөн өзүм жыргай берем. Эгер сиз китепканада таң атканча отурсаңыз, мен да сизди карап отура бермекмин көзүмдү албай. Уулум, кагылайын каралдым. Кайдасың? Бул мен, сенин энеңмин. Жоламан кайдасың? Атпа уулум. Бул мен, сенин энеңмин. Өз атыңды билесиңби? Чын атыңды эстечи. Атаңдын аты эсиңдеби? Атаң сага бала кезиңден бери жааттырып үйрөтпөдү эле. Ошол да эсиңде жокпу? Сенин атың Жоламан. Атаңдын аты Дөнөнбай. Сенин ууруң Найман болот. Атпа уулум. Сенин атың Жоламан. Атаңдын аты Дөнөнбай. Ким? Ач эшикти. Сен билем. Тур мындай. Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө өзүбүздү кунажынды союп албайт белең? Былжырабач. Мен үйрөткөндү кой, өзүңдү билчи. Заманың бөрү болсо бөрү бол. Ушул кезде ар ким эле өзүң гана тойсом дейт. Ачкадан өлүп бара жатсаң да, эч ким сага келип казанга аш салып бербейт. Тур, күйгүз биликти. Күйгүз биликти дейм. Эй, акмак болбочу, алганы алып, жулганды жулат. Эмне учукпайсың, я? Эмне учукпайсың дейм. Мен өзүбүздүн кунажын союп алсам, балабызга сүт кана. Элдердин балдары өзүң балдарыңан артык болуп кеттиби, я? Чаткалга жер оп, жетер белең. Ушуну ойлобойсуңбу, я? Кетерибизге эми аз калганда. Үңкүрдөн ачкада өлүсүн дейсиңби? Жетишет. Кышы менен калсылдап, тишимдин кирин сооруп отурдум. Мен урдайм, мен жейм. Аскерден качып келип, ачкада өлөйүн деген эмесмин. Өлсө башкалар өлө берсин. Мен жөн гана өлө калбаймын. Эт салып пышырып жегиле. Сөйөктөрүн эч киме көргөзбөйт, жерге көңгүнүң. Уктуңбу? Сизге мүмкүнбү?
Я, мага бирдеке дедиңизби? Мен сизге алма алып келдим эле. Алма? Алма болсо эмне экен? Мен өмүрүмдө алма көрө элек дедиңизби? Жок, мен бул алманы алыстан таап. Тапсаңыз кантейин? Деги сиз мага эмне демекчисиз? Түшүнбөй турам. Данияр, мына мен келдим. Сен таарындыңбы? Катуу таарым калдыңбы я? Бирок мен айыптуу билем. Сенде да айып жок. Чын эле күмөн санадыңбы? Кантип эле сени бирөөгө алмаштырайын? Керек эмес. Түштөн кийинки сүйүүсү өзүнө буйрусун. Жалгызым, секетим, сени эч кимге ыра көрбөйм. Мен сени кече эмес, бүгүн эмес, сыртыңдан билгендей, бала болуп эс тарткандан бери сүйөм. Мына, эми сен да мени издеп келдиң. Жамилям, жаным, калкатайым, кызыл гүлүм, сени өмүрүмдө көрбөсөм да окопто жат ойлогом. Көрсө сүйгөнүм, туулуп өскөн айылында турбайбы? Жамилям, кызыл гүлүм. Бүркүтүм, о шаңшыган бүркүтүм, бери болчу, көзүңдү көрсөтчү, шаңшыган бүркүтүм. Карагылачы, ак кемер, ак кемер, ак кемер. Düşme ağay. Stimulantla kimler bol komisya? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовго арналган Коро конкурстардын жыйынтыгы чыкты. Үзүрлүү эмгектин артынан ошол конкурстун гран-призин биздин мектеп жеңип алды. Эми дагы бир айтор сөз, ушул мектептеги тентек окуучуларды биз кечирдик. Бирок өрт чыгарганы боюнча кечирүүгө болбойт. Кандай дейсиздер? Уруксатпы? Мен айтсам. Элмира айым. Агай, бул балдарды башка мектепке которуу менен бизге пайда келбейт го деп ойлойм. Себеби? Себеби мына жакында эле спектакльге кош койгондон кийин биздин мектепке гран-прини жеңип келишти. Эми жакында эле мына Алыкул Осмоновдун ырлар жинагы боюнча конкурс болгон атат. Ошол конкурс иш-чараны бул балдарга тапшырсак кандай болот деп ойлойсуздар? Алыкул Осмонов деген ким эле? Кыргыз эл акыны. Не китебин окуган жок белең? Жай 2-3 сом айкечи. Ысык көл, кээде тыптынч, кээде толкун. Окудуң беле? Ошон үчүн китеп окуш керек, китеп. Мен сага канча жыл айтам. Мындан ары биз поэзия окуйбуз.